Карагыла, каржылык сабаттуулук деген эмне? Каржылык сабаттуу болуш үчүн эмнелер кылыш керек? Каржылык маселеси боюнча сабаттуу адам кандай болот? Карап көрөлү. Актуалдуу гана каржылоого барат. Зарыл болгон нерселерге гана жумшайт. Зарыл, бардыгы эле зарыл, бирок ошол зарылдын эң зарылын тандап ала алат. Каржылык укугун билет. Үчүнчү, чыгым жана кирим эсебине так. Чегерүүнү, топтоону билет. Чегерүү деген өзүнө топтоо, бөлүштүрүү деген түшүндүрөт. Ал эми тапканын азыраагын гана жумшайт. Жана дагы каржы кызматын тандай билет. Ушундай адамдар бул каржылык сабаттуулук жактан жетишкен адамдар деп эсептелет.